Ассаламу алейкум, урматтуу Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жаткан бир туугандар, жалпы Россия жергесиндеги эмгектенип жаткан бир туугандар, сиздерге ушул кайрылайын деп чечтик. Азыр бул жакта кичинекей ымыркайын карындашыбыз ошол көзүнөн операция кылганы келишкен. Азыркы учурда бир көзүнүн операция болду. Өздөрүнүн каражаты жетет деп ошол эмесинде келишкен экен. Экинчи көзүнүн операцияга акчасы жетишпегенге байланыштуу кыргыз элине кайрылууга туура келди. Кайдыга карабастан жардам колуңуздар сунуп коюңуздар туугандар. Ошол кичинекей карындашыбыз көрүп кетишине бир себепкер болуп, бир эки сөз кайрылып койсоңуз элге. Урматтуу кыргыз эл, ошол кызым Айшанын көзүнүн көрүп кетишине кичине салымыңыздарды коштуңуздар. Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Ошо биз туура эмес мал эки көзүн тең бир жасайт деген ой менен келдик эле. Эки көздү отдельно жасалат экен бул жерде. Ошо кичине акчабыз жетпей калды. Ошо кичине акча кайрылышып турсаңыздар. Урматтуу бир туугандар, бул жерде өзүңүздөр билесиздер, бул бөтөн элде бөтөн жерде жүргөндөн кийин, ушундай алыс жерден келип, личина келгенден кийин ушул биз жардам бербесек, ким жардам берет туугандар? Колуңуздардан келишинче жүрөктөн чыккан жардамды берсеңиздер болот. 50 сом, 100 сомбу. Анан айтып коеюн, сиздерге ошо Талайбек деп деп чыгат, ошого которуңуздар. Азыр ар кандай мошенниктер бар, бул видеону кое калып, өзүнүн картасын кое калышы мүмкүн. Бул жерде турган палаткага деле акча төлөшөт. Бул жерде тамак ашына, инструментине, башкасына бүт отдельно экен. Булар өздөрүнүн болгон акчаларын алып келген экен, ошо жетет деп, ошо өздөрүнүн расчетунда. Тилекке каршы бул жерде бүт кымбатка байланыштуу жетпей калды. Азыркы учурда экинчи көзүн операция кылганы сиздерден аябай жардамга муктаж туугандар. Сиздер жардам кылсаңыздар, Кудай билсе экинчи көзү дагы операция болот. Ошого бир себепкер болуп калыңыздар. Аллах ыраазы болсун. Анан ушул видеону поделиться кылып кеттиңиздер. Акча которо албаган туугандар дуа кылып коюңуздар. Сиздерден сураныш көпчүлүктүн дуасы кабыл болот дейт. Аллах ыраазы болсун.